Қалада, ей қалада, уақыттар зулап жорғадай, көшеде қалған жолдар-ай. Uçtum baydın tillasiga, uçtum güllük yellasiga, hayallar vafaklar özünü suygan shaydasiga. Uçtum baydın tillasiga, uçtum güllük yellasiga, hayallar vafaklar özünü suygan shaydasiga. Майрамга жөнөкөй эле даярданып жаткан учурда угуп калып, бир жаттап гитарага салып ырдап көргөн болчумун. Аны Ямахага түшүрө калып, кокустан тартылып калган жерин жүктөй коюп, миллионго просмотр алып калып, ошодон чыгып кетти. Тилlalарга тоймадыңмы? Мени ham bir ойладыңмы? Сауга кылган көз моншагым бай койнуда ойладыңмы? Көз моншагым колуңдагы көз моншагың мамыктай жылуу койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү. Адамды по-любому көрө албасак болот экен. Жылдыз болуп кетип, боюн көтөрүп атат дейт. Ондай карасаң андай эмес. Жылдыз болуп кеткенде эле ал боюн көтөрүш эмес, ал өзүнүн эмес, эмгегинен да. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен Соф Сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонум кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Аял киши менен кошулганда турбай атса, ошону көбүрөөк кармап берип, тургузуп бере турган дарылары бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Саряды лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Өзгөчө ушул интернетте өзүнүн ордун таап, жылдызга айланып аткан Махмут менен Сыймыктын жанында турабыз. Бул Махмут ошол өзүнүн Казакстанда мындай белгилүү бир чыгармасы болгон Убакыт аттуу ыр менен кыргыз коомчулугуна, казак коомчулугуна мындай сиңип аткан учуру. Ошол эле учурда социалдык тармактарда Махмутту казак же кыргыз деп талашкандар дагы бар. Атайын ошол Сыймык менен Махмуттун өздөрүнөн маек алып, булар кайсыл жерде билим алышат, канча жашта өздөрүнөн кеңири маалымат алгалы келдик. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ошол өзүңөр тааныштырып каласаңар. Биринчи анда эмесе чыгарма менен башталы, Бекжан Темирхан агабыздын Сурмаларын. Улуулук сага гана тагылгандай, сымбатың кымбат сенин каугардай, тартынып сөз айтуудан тайманамын, сырың бар түшүп кетчү чагылгандай, сормаларың көзүңдө сормаларың, куйкаладың жүрөктү куйкаладың, кыйнап жүрөк аябай кыйнап жүрөк, сезимимди айтырбай туйлаганың, сурмаларың көзүңдө сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкаладың, кыйнап жүрөк аябай кыйнап жүрөк, сезимимди айтырбай туйлаганың. 17 сентябрь 2005 жылкы өзүм 18-ге чыктым, 17 сентябрь жарык дүйнөгө келген балам. Азыркы учурда Ниязалы Борошов атындагы музыкальный училищеде окуйм. 3-чү курсумун студентмин, 3-чү курстун студенти болом. Бул жак. Мен аты жөнүм Кадар Маматов Сыймык. Мен дагы бул досум группалаш болом. Бережекеде окуйбуз. 3-чү курстун студентибиз. Вокалда окуйбуз. Ошол азыркы учурда ушу кичине чыгармачылык менен алектенип келе жатабыз. Ошол азыр эми сен основной мындай негизгиси социалдык тармакта баягы кыргыз коомчулугу, казак коомчулугу сени баягы Казакстандын Убакыт чыгармасы менен таанып атышат да. Анан буну дагы бул жигит тарткан экен, мен баягы изилдеп көрдүм. Бул чыгарманы кантип ырдап калдың? Анан негизи эле ушул баягы бир ырдап аткандагы чыгармачылык силерге мындай табияттан берилген белекпи же аны дагы өзүңөр мындай өздөштүрүш керекпи? Нарактан келген белек го дейм. Буну дагы алдыга умтулуп өстүрсө болот, аракет кылабыз. Өстүрөбүз. Бул
убакытты майрамга жөнөкөй эле даярданып жаткан учурда угуп калып, бир жаттап гитарага салып ырдап көргөн болчумун. Аны Ямахага түшүрө калып, кокустан тартылып калган жерин жүктөй коюп, миллионго просмотр алып калып, ошодон чыгып кетти. Казакстандан Эрболот Алгажоев деген актер агабыз келип чакырганына байланыштуу барып, андан дагы Медиа Ордо YouTube каналына тартылып калдык кокустан. Ал жөнөкөй чакырды, кичине контент жасалы, ырдап чыгалы, казак колдойт деди. Кел Казакстанга дагы окусаң болот, сени эл колдойт деди. Дагы алда чоң инсан, чыгармачыл инсан болууну көздөйм, ниеттейм. Буйрукса аракет кылабыз го дейм. Чыгармачылыкты айтат го. 99% аракет, бир гана процент талант дейт да. Аракеттин 1000 талантың болсо да аракет кылыш керек. Аракет болгондо гана аңда умтулуп, чыгармачылыкты билип, адамдар менен алашып, ошол нерсени өзүңө көрүп, мотивация алып, мындай өнүгүүгө чоң, салымы чоң да. Өзүң аракет кылгандан анан бул жагы окшошот. Аракет болбосо болбой калат. Талант деле керек дейт. Апакай жылуу колуңдун табына жылынайынчы, алдыңа жатыбың алап, апо ал дели ыргайынчы, ал дели ыргайынчы, мамыктай жылуу койнуңдан мейримге бөлөнөйүнчү, мезгилди артка кайрычы, мен кайра төрөлөйүнчү. Эртеңин билбейм эмне, болду ойлонбоюнчу, адамдар мени ыйлатса, апо айрыды сорун оюнчу, алды сорун оюнчу, мамыктай жумшак койнуңдан мейримге бөлөнөйүнчү, апо мезгилди артка кайрычы, апо мен кайра төрөлөйүнчү, мезгилди артка кайрычы, апо мен кайра төрөлөйүнчү. Өкүнгөнүм ошо жашмал кылып окуп койбоппуз экен. Ошол өкүнгөнүбүз музыкада эле окубай жүрө бериппиз. Ошол өкүнгөн, баалаган бул ата-энем артымдан канча болсо да колдойт. Не болсун, жамандыкта, жакшылыкта бирге болот. Жамандыкта бөлүшүп, жакшылыкка чакыра турган бул менин ата-энем. Сен мындай кылсаң ушул даражага жетесиң деп, ушул малга чейин мени түрткөн ата-энем. Үй бүлөңдө канча бир туугансың, сен канчанчысың, Үй бүлөмдө 5 бир тууганбыз. Балдардан эң чоңу менмин, бир эжем бар. Бир карындаш, 2 брачкам бар, укам. Өзүмдүн атам поддержка берет. Россияда иштешет, эмгектенишет, ошол жактан акча салып турушат. Ушундай бол, ушундайларды ырда, жеңил ырларга көп кызыкпа. Илгерки ырларды азыр эл жакшы көрөт дейт. Ошо чоң атам көп айтат, чоң атам көп мотивация берет. Үй бүлөдө 2 бир тууганмын, эжем анан мен. Жандуу үн деп коебуз, мындай бир жандуу үндү баалагандар көбөйүп атабы акыркы убактарда? Жандуу үндү ооба. Көп эле байкагандар байкайт. Жандуу үндү колдойт негизи. Ага да бирок жандуу үн менен ырдасаң дагы мындай ишенише албайт да. Башынан жөн без музыка ырдап көрчү дейт. Ырдап көрсөң молодец, талантың бар экен деп айтып калышат. Угуп жаттап, адашкан жерлер менен ката кеткен жерлер оңдоп түздөйм. Угуп жаттам көбүнчө. Тилди көп деле биле бербейм. Ошо угуп жаттап калганга ошол ырдаган сайын ырларың ошо казак тилиге окшошуп, казактын ырыгы окшошуп калат.
Ошо сени дагы социалдык тармактарда аябай талашты да, казактын ыры, казактын баласы, кыргыздын баласы деп. Мындай бир аныгын айтчы, казактын баласысыңбы же кыргыздын баласысыңбы? Кыргыздын баласымын. Жүрөгүм кыргыз деп согот. Анан экөөңөргө да бир суроо да. Убакыт боюнча айтайын, анан жалпы экөөңөргө бир суроо. Ошо убакыт ыры бир канча күндө миллион просмотр топтоду. Сага эмне алып келди ошол чыгарма? Убакыт канча просмотр, бир примерно 5 күндө миллионго жеттик ше, 1 миллионго. Анан эмне жагынан алып келди дегенде, биринчиден элге таанылдым. Ачылды, көп адам тааныды. Сүрөткө түшүп алалы деген адамдар да болду. Жаш талант. Көп жерге тойго да чакырып башташты, ошол ыр менен ырдап берди. Ошо YouTubeга, TikTokко чыккандан кийин мындай каналдарда чакырып баштады да, сен кеп биз деле тартып колдойбуз деп. Рахмат ошолорго дагы. Жылдыз деген сен кандай кабыл аласың? Мен өзүм түшүнүгүм боюнча мен керек өзүм досторум менен байкап калдым. Бул Махмут өзү кичине тааныгандан кийин адамды по-любому көрө албасак болот экен. Жылдыз болуп кетип, боюн көтөрүп атат дейт. Ондай карасаң андай эмес. Жылдыз болуп кеткенде эле ал боюн көтөрүш эмес, ал өзүнүн эмес, эмгегинен да. Кээде адамдар ушуну көрө албас жагынан айтыр, жылдыз болуп кеттиң, адам тоготпой калдың деп. Мен ол сөзгө такыр кошулбайм. Башка кошулбайм. Жылдыз болгондо эле жакшы. Жылдыз болсоң өзүң эмгегиң, элге тааныласың, дайшы кетесиң, чоң адамдар ырчыларга аралашасың. Мисалы үчүн мага жагат, жылдыз болгон кимге жакпасын, баарына жагат. Деле ошо бир түндө сезилди, жылдыздын мындай кандай белгилери бар экен? Биз деле билбедик. Ошо TikTokто миллион просмотр алгандан кийин анан элдер келип жылдызсың, звезда кандай деп калышты. Биз деле таң калып чочуп, өзүбүз койбу антпе деп койдук. Ертең жатаканасына ошол эле билим аласың. Анда ошол Ол кезде бәрі тәттиді, ауылда көшенің заңы қаттиді, инеге бауырға жиналыс едік топ болып, далаға ал қазір кеттік жоқ болып, қалада Вақыттар зулап жорғадай, көшеде қалған жолдар-ай, кешеге бозық бозбала яке болған-ай. Балалық шаққа шегенсек, ғашық боп қайра келушек, кешеге сұлу қарындас, бүгін келіншек. Ол кезде тойлар өтетін, балатка, қаладан қыздар келетін, қонаққа, сабақтан жиқаш едік, бөбекке, бұлк менен амандаш едік, агентпен, Вақыттар зулап жорғадай, көшеде қалған жолдар-ай, кешеге бозық бозбала яке болған-ай. Балалық шаққа шегенсек, ғашық боп қайра келушек, кешеге сұлу қарындас, бүгін келіншек. Сонун дагы той боюнча сүйлөгүм келип атат да, суроо бергим келип атат. Азыркы ошол жаш ырчылар дейбизби, же ошол өзүнүн ордун тапкан ырчыларбы, той мындай негизги киреше катары ырчыларга негизги киреше болуп бере алабы? Силерге да, эми келечектеби же азыркы учурдабы мындай канчалык бир финансылык маселени жаба алат той? Элге кызмат этүү, Кыргызстанга кызмат этүү. Келечекте балким Керим Тураповдай болуп кетсек гана, ошол агабыздай болуп кетсек жаман эмес.
вокал пеліп оперный ырларды ырдап кандай катта чоң сахналарда ыр берип концерт берип ошолор жакшы дейм. Тойго киреше керки агайларыбыз айтат, тойго чыкпагыла дейт. Тойго чыксаң максимум 5 эле жыл ушуна убакыттын жылдызын жанат. Одан көрөк чоң сахналардагыла дейт, чоң адам болгула дейт. Бизге ошентип өзүнүн тарбиясын, өзүнүн билген нерсесин бизге айтып келе жатат. Биз эле ошол нерсени туура деп кабыл алабыз. Тойго чыгабыз, бага курсабыз тоет, кичине кийим алабыз. Ошо менен эле жок болот. Болду ошол. Сен азыр Керим Тураповду айтып калдың, Махмут. Сен ушул Кыргызстанда да баалаган сен эми баягы айтып калат го, көмөр туткан деп. Сен баалаган ырчы ким? Мен өзүм оперный жактан болсо Керим Турапов менен Димаш Кудайбергеновду мындай кумир тутам. Эгерде классикалык мындай эстрадный ырчылардан дегенде Нурлан Насип тутам. Мага мен да көп Керим Турапову, анан чет өлкөдөгү ырларды Димаш Кудайберген, анан кийин мен деле ушул эстрада жаатынан досум Насип деди. Мен Мирбек Атабековду жакшы баалайм, эстрада жагынан жакшы ырдайт. Бирок биз оперный жагында окугандан кийин көп эстрадага көп эме кыла бербейбиз. Биринчиден бизди ушу мындай чыгармачыл инсандарды колдогон Кыргызстан элине рахматымды айтам. Бизди ар дайым ар качан колдоп келет. Чет өлкөдө иштеген ата-энеме да салам айтам. Биринчиден. Ата-эне канча жылдан бери миграцияда? 1 жыл эле болду, быйыл эле кеткен. Ошо баарына салам, рахмат. Сиздерге дагы келип бизден маек алып, элге бизди таанытканыңыздар үчүн сиздерге да рахматымды айтам. Мен дагы биринчи Кыргыз элине абдан чоң рахмат. Жаш таланттар деп өздөрүнүн поддержкасын берип, алдыга чыккыла деп жаш комментарийлер жазгандарына рахмат. Өзүнүн окуу жайда байкелерге рахмат. Ушинтип тартып чыгарып, бизди элге таанытып атканда сиздерге да рахмат. Жана ошондой эле чет өлкөдө иштеп жаткан ата-энеме дагы чоң рахмат айтам. Сыркылам сыпатымды жазганымда, сызылып карегенден жаштамуда. Азыр сен сүйөт дейсиң түбөлүккө, бирок эртең балким башкамында. Күп болуп обонумда чертилбедиң, күтүүнү түнү кылган мекиндемин. Эртең кеч балким сени сүйбөй калам. Эгер билсең, бүгүн сенин эркиңдемин. Ызадан ыйлап өңдөн азбай анан, ырымды сагаң арнап жазбай калам. Бактылуу кылып сенче сүйбөсөм да, башкага көктөңдөгөн жазгайланам. Күп болуп обонумда чертилбедиң, күтүүдөн түнү кылган мейкиндемин. Эртең кеч балким сени сүйбөй калам. Эгер билсең, бүгүн сенин эркиңдемин.